Вот, ребята, мы когда на съемку появляемся, у нас всегда так. Съемка говорят. Я сегодня только по русскому языку говорю. Вот, видите? Ты когда вот начинаешь разговаривать, Да. кто-то мешает тебе постоянно, Я да? когда говорю, вот, все таш начинают. Мон которуп берчи таш. Бул тасмада 5 каарман бар, 5 тең 5 башка мүнөзү бар. Вот. Знаете? Вот, ребята, когда у нас машина нету, мы вот так бежим. Банкрот болуп атат быйыл санаганыбыз боюнча, если 40 тасма чыккан болсо 40тын бир где-то 15 эле өзүн актап ичинен пайда таптыр. Бул кыз мени тааныйт түшүп атасың? Кыздар бул биздин тасма менен макул болуп болуш керек. Вот, ребята, мы заканчиваем на свой бэкстейдж. С вами была... Жалпыга салам, Жылдыз Тайм каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бардыгыбызга кыргыз кино тасмалары кандай тартылат экени кызыктуу болсо керек. Мына биз Жылдыз Тайм каналы сиздерге ушул жакында Адат кинокомедиясы кыргыз киносуна чыгат экен. Ошонун тартылуу учурунан бир аз сиздерге чагылдырып берели деп келдик. Түн учурунда кино деп койт эмеспи, кандай кыйноолор болот экен, кандай кыйналат экен актерлордун жумуш учурун биз менен чогуу көрүп алсаңыздар болот. Öyle türür öyle şu Backstage'de öyle. Yolda, Özün звугун koyuyor eкен. Эмен аты эмне тасманын? Аты коюлу элек бирок. Аты коюлу элек, Адат болуп атат. Негизи рабочий название Адат. Азаны чакырбайлыбы? Аза! Машинада отурат. Аза! Ташындай да, атка жеңил, тайга чак. Кино деп бекерден айтпаса керек. Бул жакта саат түнкү 3-тө биздин баш каармандар түшкү 3-тө жүргөндө эле бир сонун маанайда жүрөт. Уйку алмашкан окшойт, Мындай күндүзгүдөй жүрөбүз да, азыр бир 4:30 болду да бизге. эртең уктайбыз, кечинде турабыз, вампир болуп калганбыз да. Канды качан ичебиз десең, вампир болмун. Бул экөө мындай Ишенген көбөнчү тамашачы ушул анан. юмор таштеп аткан ушуда, анан түн болгонуна байланыштуу ушундай болуп атат. Бияга кырылып кетет по-любому. Негизи бая тасма комедия буюрса көп болосуздар. Негизи азыркы учурда бизде тасма өнүккөн кези, бирок комедия дагы өнүккөн кези өзүнчө бир. Бул кандай комедия? Тарбиялык жагы барбы же? Аза жооп берсинчи ушу. Бул аябай эле тарбиялык жагы бар комедия. Бу жерде жөн эле комедия эмес. Бул кинону көрүп бүткөндөн кийин адамдар трейлерди көргөндө ойлошу мүмкүн, ала качууну кайра пропаганда кылаттыр деп, бирок антип ойлобогула. Кинону өзүн көргөндөн кийин көрүп чыккан адам такыр башка ой менен чыгат. Короче, мындай максаты бар да. Адамдар жөн эле көрүп, болуп чыгып кетпейт. Мындай максаты бар, анан бул опасный тема. Өтө опасный тема, мындай серьезно карай келгенде. Азыр ар кандай баалуулуктар болот бой? Ошол баалуулуктарды алып жүргөндөр, эркектер дагы, кыздар дагы бир сыйра кирип туруп, деп коюшу мүмкүн да, буюрса. Шын айтайын негем десең. Рахмат та. Негизи бая дастан менен жүргөн кызыктуу болсо керек. Өтө кызыктуу. Атка жеңил, тайга чак, настроение жок кезде биздин настроениени көтөрөт. Биздин кээ учурдагы характерлерибиз да көтөрүп чыгат. Негизи эле команда сонун, Кудайга шүгүр. Сонун да. Негизи команда жалаң жаштар экен. Жакшылыктан башкасы. Жакшылык деле жашта. 57-тен нормально. Жакшылык аба деле жашта деп 30га чыгып элек. Анча бербей буга. Нормально. Негизи баягы жаштар менен жүргөндө ушул тасма учурунда мындай кыйынчылыктар билинбей жатса керек. Неге билинбейт? Негизи 3 саат өзү кыйынчылык да. Сен мындай өтө ушун көнөксүң, Анча билинбей атса керек деп. Билине эле атат. Жумушуң амайда дегенде. Элде Саскарбеков менен иштешиң оңой деп атасыңарбы? Дегерсең. Жана эме болуп атат. Ата деп кой. Атам он кантип ойнойм. Жок, маселе мындай экен да, короче, серьезно айткандачы. Баягы дневной съемкалар өрөт го. Дневной съемканы бат-баттан сценалар тартылып кетчи аза, кече күнү аза экөөбүз аябай сездик. Түн дегенде светти туура коюш керек болот. Ошон үчүн убакыттан кармалып каласың. Мындай сабырдуу болуш керек болуп атат да. Биз азыр интервью дегенге мындай күлүп сүйлөйлү деп атабыз. Ошол атак негизи мындай 50 эле.
50-50. Интервью дегенге күлүп сүйлөп атабыз деп калбадыңарбы? Негизи биз за кадрам чагылдырып берели дегенбиз. Кандай болсо ошондой чагылдырып берели деп. Болду. Негизи мана кандай? Ушуну аза жооп берсинчи. Аза давай. Азаныкы чота. Оор нерсенин баарын азага аткабыз биз. Манай жакшы, сонун эле. Просто чарчап Жакшы деп манай жок айтып койгон. чарчап калып атабыз. Негизи канча күндөн бери ушинтип жүрөсүздөр? Канча күндөн бери көйт. Мындай эле. Мондай. Оор атканыңарга канча күн болду дегендей элечи. Келгениңерге канча болду? Негизи Эми биз бул ишти аркалап жүргөнүбүзгө да бул жакшы кетти. Өн жакшылык кымбат шуткалар менен. Тарткыла бизди, тартып чыгаргыла деп калсың эң кечинде. негизи баштаганыбызга 7-чи күн. 7-чи күндөн бери ушинтип. Ооба. Күндүз деле болду эми. Түндөгүсүндө бир 6 күн Ооба. Күндүз 2 күн болду. Түнкүсүн. Ооба. А так 6 күн түндө. 6 күндөн бери таңкы 7-лерде уктамай, кечки 6-ларда турмай, как положено. Башка жумуш калып кетпейби анда. А жо бул барат да, бул иштейт. Жумуштар да бар. Театр Гостто туруп. Мен театрда иштейм. Ошол жака барып калып атам. Озвучкага кетип калып атам. Бүгүн уктай элекмин. Короче, айтып коеюн да. Көчөнү таң атканга чейин тарттык. 8-терде барып жатып уктадым. 3 саат уктап туруп жумуштар менен кеттим. Анан азыр съемкага келдим да, уктай элекмин. Короче, жыргап эле жүргөн биз да. Ушу мен жакшылык таш үчөөбүз. Барабыз, тамак жейбиз, жаттык, кайра ойгонобуз, съемкага келебиз. Көп сүйлөгөндө эле байкасаң. Эң кызыгычы неме продюсерлер менен негизи көп киши мындай кент болуп кетпейт бошкеге. Азыр мисалы үчүн биз смело кирип барабыз да үйүнөчү. Өзүнүн үйүбүздө эле ооба. Мен ошондой эле болуп атам, мен жашап атам ошол жакта. Да? Негизи ошондой болгон жакшы болсо керек а, мындай баягы рамка жок болгон съемка учуруна жакшы жардам тийгизсе керек а. Ушул суроого аза жооп бересиң десең. Кетип калды. Не деген суроо болду? Аябай, бул жерде олуттуу суроо болду. Бул жерде элдин баарын ойлондурган суроо, баягы продюсер менен мындай рамка койбой, жакын кент болуп кетиши, чегара жок болгон Режиссер мененби? продюсер менен. Продюсер менен мен суроону түшүнгөн жок. Продюсер менен кандай? Мен түшүндүм да. Түшүндүм да. Мен жооп берейинби? Менин оюм негизи мындай да. Эми билбейм, баарына кызык болуп атабы боюмчу. Бирок айтып коюш деген баягы да. Айтып коеюн. Билбейм да кыскасы. Негизичи, азыр көрүүчүлөр мындай ойлоп калышы мүмкүн да. Бул тасма тартып жүргөндө жок, тасма тартып жүргөндө ушинтип жыргап эле жүрөт турбайбы депчи. Жок, андай эмес. Негизи баягы азыр съемкалар бүткөн учуру, ошон үчүн бири-бирибиздин бир аз маанайларын көтөрүп тамашалашып жаткан кезде, ал эми жумуш учуру башталганда азыр съемка деген чагылдырып беребиз. Кандай болуп каларын көрөсүздөр бул жигиттердин негизи. Десең эле кайра съемкада ха-ха деп турасың деп. Жок, негизи эми съемканы азыр съемка эми эле башталды да. Ошого азыр баардыгыбыз энергия менен бодрый болуп жүрөбүз. Негизи анан съемканы акырлап саат 6-ларда эртең менен келгениңерде ужечи бомба, зомби болуп эле калабыз да, ушундай. Ушундай болуп калабыз да, силерди сөгүп, таш менен коолап калбак. Сааттан кийин таш менен колагыча тартабыз. Аягына Нурсупайке күтүп калды анда, кетели. башталыш жакшы. Сон, ушинтип тарта беребиз азыр. Тамагыңар таттуу болсун. Обедке келиппиз. Түшкү саат 3-кө обедке келиппиз. Тамак ичип атканда келип албагыла, Тамак ичип атканда. Силер дагы баскыла. Жирле, жакшылык берет. Короче, биз менен чогуу болуңуздар. Ушундай Мен дагы бэкстейдж порция сыяктуу берем, репортаж чагылдырып беребиз азыр. Эт берем, Серьезно? Эми эт болсо да. Биз мына универсалдын концертин тартып эле азыр келип атабыз, кайра монтаждап коюп элечи. Каякта жок? Мыякта турбайбы? Биз деле ошо Мыякта турбайбы? Силер бара бергилечи. Локация бара берет. Ассаламу алейкум. Дагы бир жолу светтерди коюп даярдап атабыз. Буюрса мен күтүп атам. Ушул 10 мүнөт, 15 мүнөт даярдалган момент кинодо 1 мүнөт өтүп кетти. Эң кызыгы ошол. түн кээ бирлердин уйкусу келип калды, бирок уйкусун ачып бир аз да болсо мындай маанайын көтөрүп турган жакшылык. Аматов мурда. Байке мен аяй кроссовканы басып атпайсыз. Батыр мен чайды айтып коеюн. Жакшы болду. Тутуп туруп сүйлөй бер, Иә. Мен байкенин арындыкмын да. Сиз ким болуп иштейсиз биякта? Мен бул жакта художник по гриму, по костюмам. Ал эмне жумуш кылат? Айт элде. Күлдүрүп атасың, маңдайыма туруп алып деди. Бул фильмдин өзгөчөсү жалаң түнкү съемкалар.
Кечки 6-дан таңғы 6-га чейин иштемей күнүгө. Элдер 6-да жумушка кетип атса, биз үйгө келдим. Үйдө чынында үйгө келсем, мамам жумушка кетип, сестренкам окууга кетип атат, мен чаттым, жакшы калбадым. Кечинде жумуштан келишкенде мен кеттим деп кетип атам. Здравствуйте. Давайте мы с вами говорим по русскому языку. Давайте. Это шоу «Поле чудес». Буква. Иди, а, буква. по камера коюлабы? Я. Если даже Калганын жоготсом эчтеке эмес, потому что палчан бирде мен жетишинче таптым. Ошон үчүн не больно. Если жоготсом дагы палчандан тапкан бир 5%, 10% акчаны жоготот экен, ал акчага мен еще бүткөн эмесмин, жоготот деп. Ошон үчүн жеңил кое бериш керек деп элет. Кеткен үчүн таксыр жакшыраак болуп кетти. Күткөнүңүздөрдөн. Бир топ жакшы болду күткөндөн. Ошол эле сыяктуу бул кинодон ожидание ноль. Эртең просто закрытый показда биз сахнага чыгып эле ачык эле айтабыз. Кичине тентек кылгыбыз келди. Кичине мындай кооптуу темаларды деле козгоп эле. Себеп дегенде эртең трейлер чыкканда, скорее всего, көбү түшүнбөй эле, кандай болмок беле деген сөздөр кетет да. Болгону зрительге айта турганым, өлө сонун окуя, бул жашоодон алынган окуя, жашоого өтө жакын. Балдардын сүйлөшкөндөрүндө мындай давай мынтебиз деген эмес, мындай көчөдө өзү сүйлөшкөн балдардын эле, мындай балдардын ортосунан химия жакшы иштеп атат. Кадрда бири-бирин толуктап, бири-бирин этип, ой, могу балдар жаман экен, начар экен, чыга калып алага чочот деген ойго келбей, аны ошол адамга переживать этиш керек да. То есть тиги алага чочот, жаман ишти кылып атат, бирок сен зритель болуп отуруп, блин, байкуш окшош кетсе экен деген дагы сезимди чакырышыбыз керек да. Аркы солбадан бери эле келесиңби? Таш. Кичине арткараак токтосоң, а? Начали дегенде пара мүгүсөң, а? Приготовились, тишина. И начали. Вот, у нас приехал... Мында бизде 2011-жылы болгон үчүн 90-жылда кийимдерди тапсак болот экен, азыркыны тапсак болот экен. Ортодо середина жок болуп, болгон жерди издеп колубуздан келишинче аракет кылдык, ошоштурганга анан. Ошошто? Балат жакшы. Уйку келбеди. Уйку жок. Вот, ребята, я сегодня буду только по русскому языку говорить. Если вы не против, да? Все, тогда начали. Азыр жакшылык, силер да кадрдасыңар, давайте общий ойнобуз. И начали. Жана айрым болду азыр жасалгандан бери? Жана башкача болсуң да? Жарчы дастан да. Башынан ал кой. Ой, бля, ой. Өчүр ол айдап кетпейсиз, а? Вот, ребята, мы когда на съемку появляемся, у нас всегда так. Съемка олат. Өткөтөрүңүз, съемка олат. Өткөтөрүңүз. Бо, канча турат? 600 доллар. А? 600. Канча? 600 доллар. 600 доллар?
сомго бересиңби? Өрбек, келсең? Дастан чакырла, Дастан dedi. Дастан dedi. Az da каяктан тартканы кетти азыр. Мен деле жаңы эле уктум мен аргаша. Кетип атабыз, чыгып бас тартып келе калды. Чарчабадыңарбы? Жок. Чарч. Вот. Дайыма келгенде мен күшүндө. Я алдыдан. Бүгүн Дастан экөөбүз эч жерге батпай эле койдук, короче, деле. Вот. А вот эле дей көргөнсүң? Вот, давай начинаем сегодня. Я тоже по-русски, Дастан. Ты тоже русский разговариваешь. А это уже начинается, Это да? уже начинается, А, да. все. Да, 3, 2, 1, начали. Это наш светник сегодня первый день. Он не светник почти, он повар вообще-то. Вот. Я сегодня только по русскому языку говорю. Вот, видите? Ты когда вот Таш. начинаешь разговаривать, да? Да. Кто-то мешает тебе постоянно, Я да? когда говорю вот, все таш начинают. Да. Почему тебе Таш называют? Вот поэтому я таш. Вот я понимаю, да, сколько понимаешь, да? Ага. Ты когда начинаешь разговаривать, то серьезный разговор, да? Тебе кто-то зовет, да? Там, Да. Таш. Вот, что я хотел тебе сказать. Да. Вот, когда я же сегодня сказал, я сегодня буду по-русскому говорить. Ага. Вот, когда меня приедешь, Ага. только по-русскому задавай. Окей. Знаете почему? Ага. Чтоб я научил по русскому языку. Молодец. Да? Да. Вот. Молодец, не молодец. Давайте мен кыргызча сүйлөйм, Таш орусча которуп берип турат. Давай. Давай. Туугандар, биздин командада эң орус тилин жакшы өздөштүргөн бул Дастан. Вот, на нашем команде, вот, видите? Бүгүнкү процесс жакшы болуп атат. Бүгүн салыштырмалуу жеңил болуп атат. Анткени неме болуп атат? Биринчиден курсак ток десең. Жок, бүгүн погода жылуу, ошого жакшы. Сен азыр üşүп атасың, көрдүңбү? Жылуу болгондо мен üşүп атам. Депчи. Биз кечеүн мындан да суук учурда +4 болуп атканда гамаш кийбей келип олуптурбуз. Ошол бизге чоң сабак болду. Аклай, сага чоң рахмат. Аклай бизге баарыбызга гамашка чейин алып келип берди. Жылуу носкилерге чейин алып келип берди. Жана съемка башталып атканда өлө жыргап атпадык беле? Вот мына сон болду деп мына таштын да бир кесепети. Муну крупняк менен көрсөтүп койсоң, мондай учурлар да болот бизде. Муну ким кылды? Муну ким кылды? Вот, я сделал вот это, не... Тормоз газ. Я газ нажимал, и он приза. Он вот так делал. Вот. Вы знаете, да, что я говорю? Да. Вот, видите, я вот так говорю, вот, вы понимаете. Давай, Это слово ташское слово. Это слово Ташский язык. Ташки язык. Мон которуп берчи Таш. Бул тасмада 5 каарман бар, 5 тең 5 башка мүнөз бар. Вот. Мэнде? Бул ташки язык. Это ташский язык. Түшүндүңөр да, туугандар, бул ушул бала менен биз иштешибиз керек. Кадимкидей кесиптеш катары кабыл алып иштеп атабыз. Видите, ребята, мы сейчас на другой локации едем. Да, братан? Да, братишка. Да, братчика. Сенсиң менин братым. Чотки менин братым, таянарым кубатым, таштап кетпей дайыма досуң үчүн турасың. Вот, ребята, когда у нас машина нету, мы вот так бежим. Мыналардын баардыгы эмне байке? Микрофон, рекордер, наушник. Бүт баардыгы. О, полный звук атешелі. Баарын съемкадан бери көтөрүп жүрөсүз а, бирок? О, бүт батарейка менде. Кайсы тасмаларда звук оператор болгонсуз? Сиздин Сиздин атыңызды мен чыгарып Жаң күчтө. Жаң күчтө звук оператор сизби? Звук оператор болуп иштеймиз. Мен дебютный фильм полный башынан аягына чейин мен ойночу деген ужастик кино болгон. Андан кийин 3-4 кино барып жүрөбүз. Таксырда дагы звук оператор болгом. Таксырдын звук оператор. Ошондон бери иштешип келатам командам, Фрунзек командасы менен. Тогда я по-русски задаю вопрос. Вот вы здесь
чем занимаетесь? Я работаю на этом проекте гримером и костюмером. Сиздин атыңыз ким? Алтынай. Алтынай. Мындай тасмалардан байкалабы? Блин, мынаны кийин мындайраак кылып койсо болмок экен. Косяктарыңыздар байкалабы өзүңүздөр? Ооба, билинет. Башка тасмалардан көрүп туруп айтасыздар. Ооба, билинет. Негизи эле кинодон иштеген. С тех пор, как я начала работать в кино, я не могу уже кино смотреть как раньше. Толтура жазып болот го, тасмалар бүткөндөн кийинчи. Ошондон Алтынай гример, костюмер деп чыкты. Ооба. Мына ушундай сиздер жыргап көргөн тасманын артында толтура команда эмгек кылат, толтура түйшүктөрү бар, ушинтип үшүп отурат, жылынат, короче ошентип тасма чыгат. Бирок ушул киношник катары айтыңызчы, бизде азыр банкрот деген нерсе болбойт окшойт, а? Болот. Болот дейсизби? Банкрот болуп атат. Быйыл санаганыбыз боюнча, если 40 тасма чыккан болсо, 40тын бир где-то 15 эле өзүн актап кичине пайда таптыр. Негизи жыл сайын 70-80% тасма банкрот болот. Эс аласыңбы деген эле теманы айтып атат да. Мисалы, Палчанды бүтүрүп элек жатыр эле, буга киришип кетип, жакта үйдү ремонт кылып атам, азыр андан чыгып дагы бир жумуш бар болчу, аны кылып атам дегендей. Уйку керек. Бирок уктап атабыз, эми азыр жакшы эле. Бирок аракет кылсаң жетишесиң. Просто чындап келгенде, мен мындай кеде камерага кооз сүйлөп коесуң да. Ошондой кооз сүйлөгөн учурларда эми чын айтканда биз бул тасманы эл үчүн жараттык эле дегениң менен по-любому акча болот. Ооба. Ачык эле акча болот. Бирок канчалык мынтип могу кино акчасы ойго келбей атат да. Серьезно айтып атам да, мындай биринчи жолу. Элдос байке, мындай сизди билген адам катары айтайын, банкрот болуп көргөнсүз да. Болгон. Жыз эткенин өзүңүз жакшы билесиз. Менден өтөр эч ким сезген эмес керек аны. Негизи сиздин тасмаларыңызды билишим боюнча бардыгы эле жакшы тасмалар экен да. 10 жылдык 2, Күйөө жолдош, Палчан 1, Палчан 2, таксыр кайсы тасмадан банкрот болдуңуз деген 10 жылдык 2. 10 жылдык 2 банкрот кылды сизди. Ооба. Аябай банкрот болгонбуз. Эми ал жерде эки фактор болуп кеткен да. Биринчиси прям бул жериңде ойноп кеткен. Футболду даже казактардыкын көрүп деле брат или бракты көргөндө, могу футбол окшош болуптур чөтү. Биз окшоштуруп тарта алабыз. Давайте как раз чемпионат мира боло турган жыл, футбол темасы кичине актуальный болуп атканда деп туруп өлө берилип тартканбыз. Ал кино өзү жакшы болгону гана ал прокатка чыгып бир 3 күн 4 күн жакшы кетип аткан. 31 августта майрамда чыгып, майрамда жакшы башталып, дальше уланып, сонун келатканда, по-моему, сентябрдын башы сразу Баткенде окуясы башталып кетти. Баткенде ызычы болуп, согуш болуп атат, адамдар өлүп атканда, баарын маанайы чөгүп, киного бара турган маанай эмес болчу да. Кинотеатрдын баары пустой эле турду. Кинонун башына $45,000 тартып бүтөбүз деп туруп, анан кийин эсептей албай калып, массовка ызычы маң барасы көбөйүп кеткен үчүн 75ке бүткөн. Анан өзүмдүн акчам кичине жетпей калып, бирөөдөн $20,000 карыз ала тургам. Азыр кино чыгат, батле алып келип берем да деп. Анан Баткенде согуш болуп кетип, Баткендеги согуштан кийин же элге реклама бере албайсың. Кино болуп атат эле деп, чымда элдин баары жакта листать эткен сайын эле Рахмон, террор, анан Тажик Папеш, анан жакта мынча солдат. Ошондой болуп аткан учурда банкрот болуп, кинотеатрлардан дагы хотя бы кичинекей чыккан акчаны ала албай калгам. А мен еще кинодон, по-моему, акча түшүп калат, ошол акча менен үйлөнөрөм деп сентябрдын 20-сына тойду коюп койгом. Укмуш дүркүрөтүп. Анан 19 день траура болгон, 20 күнү ресторанды жаап алып, айла жок тойду өткөргөнбүз. А тойго кoko тийиниң албай калган үчүн ага барып дагы бир сыйра карыз аласың. 19 күнү кечинде бир байкемен барып, мен үйлөнүп атам, эртең той, менин бир кол чөнтөгүм пустой, бери акча деп. Андан 2 миллион сом алгам. $20,000 үстүнө еще 2 миллион. Ошентип үй бүлөлүк жашоом $40,000 карыз менен башталган. Элдос бай көтү дегендер. Ачуучундукту да окуймуздар. Жок, ошол нерсеге кийин түшүндүм. Мисалы, ошентип $40,000, анан Палчан 2-ни тартканда дагы бир $30,000, анан майда чүйдү тияк-пияк болот, бир $100,000 жакын карыз болуп кеткен. Болгону гана ишенич керек да. Эми көкмейлик бир четичи. Ким, не камера байке бул? Ред Камода. Ушул экөөңүздөрдү көрдү, жумуш кандай болду экен деп жантан бери мишет этпейин деп эметип аткам да. Жок, сизден баштайынчы, мына канча туратын ал? 45,000 тегереги. 45,000 сомдун ба? Сом менен айтайын. 25-30 тегереги, бирөөсү 20,000 тегереги, 5,000 сом тегереги, 60,000. 100,000 короче моюма салгансыз. Бир эмен эле баасы го дейм, машинанын. Да? Да. Бир копият баасы. Мына камера. Ал еще камера эле, ал еще техникалар илинип атпайбы?
дополнительно. Ал бүт өзүнчөсү. Плейбекке кетип атса, мисалы үчүн Wi-Fi менен таратып берет да. Ал съемочный площадкада баары телефон менен Wi-Fi'дан кошулуп атат. Бир жакшы жесең, тиги плейбек, тиги режиссер менен фокус пулер отурат. Алар болсо жана беттеги размытостторду, фокустарды контролдоп экөө отурат да. Бирөө эми режиссер эмоция менен иштейт, актерлор менен. Тиги фокус пулер обязательно кадрды карап, эмне мешать этип атат, эмне кылып атат, ошонун баарын бүт экөө контролдоп турушат да. Бул 10 метрге, 15 метрге чейин маякта сүйлөп аткандай болот да. 10 метр 15 метр. Каякты каратсаң, мисалы үчүн түп салат да, звуктучу. Ол кыздан алып кетелек ойлонгон жоксуң ба? Я. Могул кыз мени тааныйт түшүнүп атасың? Дайыма эле ушундай съемкада жүрөсүңбү? Ооба. Постоянно эле. Ооба. Бул свет пайдасы барбы тияка? Ооба. Биздики постоянно жумуш ушундай да. Кайсы тасмаларда жүрдүңүздөр? Бүт Бейиште жүрдүк, Бейишенин таманында. Бейишенин таманында жүрдүңүздөр. Приговордо жүрдүк, Кан Урсун, Атаман. Былтыркы тартылган кинонун баарында эле катыштык. Биздин рентал. Кыргызстанда эң чоң болуп эсептелинет да. Бул синематик рентал. Мактанып эле кетейин. Ооба. Биз ойлойбуз да, кино деле тартып койсун. Деле бүтөт го деп. Дальше отурат. Сен сүйлөп атасың, мени тартып атабы? Ушунчалык кызыкса адамсың да. Мен сүйлөп бүткөн жарым саат. Ещё да тарткысы келип атат көрчү. Бул жерде самый главный бирок режиссер экен. Режиссер иштегенде продюсер да унчукпай калат. Площадкада бул главный да. Площадкадан ары биз главный. Ар ким өзүнүн жумушунда такты мындайча караганда. Кече канчага чейин съемка кылдыңыздар эле? Биз күнүгө эле ушундай. Саат 5:30да биз отабыз, как раз жарык келгенде. Сменабы. Смена! Хлопать эткендер беле. Мен жөн эле жүрүп чарчап калдым да. Рустам аке. Сиз кандай акыбалда турасыз азыр? Азыр билбейм. Жашоо ушундай. Якта ар бир нерсени ойлонуп атып, якта күн дагы чыгып келет таң атып. Негизи жумуш учурунда сизге мишет этпейли деп такыр сизди эме кылган жокпуз, алаксыткан жокпуз. Анткени бул жерде самый главный сиз болуп калат экенсиз да. Азыркы учурда актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болгон ала качуу жөнүндө тартып атабыз. Менимче көп кыздар бул биздин тасма менен макул болуп атпаш керек. Кыздар аял зат негизи. Азыркы замандын талабына жараша десем жаңылышпайм дейм, актуалдуу темалардын. Ооба. Игилик киноңуздарга. Мен сизди көп кыйнабайм. Сизди көрүп мен чындап мен кыйналып кеттим бул жакта. Мен жөнүндө жүрүп мен сменанын башында келсеңер, таң атканда эмес. Еще биз саат 3-тө эле келгенбиз. Саат 6 болуп кетти. Канчада баштадыңыз съемканы? Бүгүн 12-де баштадык, негизи 7-де, кечки 7-де баштап атабыз. Ошондо келсеңер. Жакшы эле берем. Вот, ребята, мы заканчиваем на свой бэкстейдж. С вами была команда Frunze Production. Лайкните, комментируйте. Всем спасибо. Если еще раз хотите такой бэкстейдж, тогда нам подписайте. Мына ушундай бүгүнкү биздин кадр сыртында тасманы сиздерге чагылдырып бердик. Албетте Жылдыз Тайм YouTube каналына катталыңыздар жана ошондой кошулганды унутпаңыздар. Мындан ары буюрса бардык кыргыз тасмаларын кадр сыртында сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылабыз.